Орхан Инанды 22,5 жылга эркинен ажыратылды. Баткендин эли үчүн чогултулган акчанын бир бөлүгүнө максат айылына суу чыгарылат. Коомдук транспорттарда эми виза картасы менен да жол кире төлөөгө болот. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперешин кулуп алып барам. Бизден алыстабаңыз. Кыргызстанда нуурдалып Түркия мамлекетинен табылган Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандыны Анкара соту 22,5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу түркиялык Сабах басылмасы жазып чыкты. А теперь самое интересное. Ага чейин Анкара прокуратурасы Орхан Инандыны 15 жылдан 22,5 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратууну сураган. Орхан Инандыга куралдуу террористтик уюмду башкарган деген айып тагылды. Эске салсак, 1-июнда Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Эрдоган Орхан Инандынын кармалып Түркияга жеткирилгенин жар салган эле. Все пропало. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркаган Баткендин тургундары үчүн элден чогултулган акчанын бир бөлүгү максат айылына таза суу чыгарууга жумшалат. Бул туурасында экономика жана финансы министринин орун басары Данияр Иманалиев парламентте билдирди. Анын айтымында элден которулган акча үчүн атайын ачылган эсепке 118 миллион сом түшкөн. Бирок учурда анын 1 сому да сарптала элек. Но это не точно. Бул маселени жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн комиссия карайт. Учурда максат айылындагы таза сууну чыгаруу үчүн калыбына келтирүү иштерин аткаруу боюнча алгачкы тапшырма келип түштү. Ага 12 миллион 800 миң сом каралууда. Сколько? Бүгүн эртең чечим чыкса каражат бөлүнөт, деди Иманалиев. Мындан сырткары ал Баткен облусун калыбына келтирүүгө өлкө бюджетинен 1 миллион 263 миң сом каралганын, бүгүнкү күндө 465 миң сом бөлүнүп берилгенин кошумчалады. Да ладно, да ладно, да ладно. Айтмакчы, бүгүнкү жыйынга 120 депутаттын 15-и гана келди. Чайга барган депутаттар жыйынга келбегени соц тармакта талкуу жаратууда. Бишкектин автобус жана троллейбустарында виза картасы аркылуу жол кире төлөө ишке киргизилди. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Жүргүнчүлөр жол кирени төлөө үчүн банктык картасын валидаторго тиркесе жетиштүү болот. Жаңы функциянын учурда бардык муниципалдык транспорттарда сынамык тартипте иштеп жатканы белгиленген. Ладно, и так сойдет. Мэрия транспортта орнотулган терминалдардын Кыргызстандын бардык банктарынын виза карталарын төлөм үчүн кабыл алат деп ишендирди. Жол кирени Тулпар картасы менен да төлөөгө болот. Жол акысын накталай эмес ыкма менен төлөөнү камтыган бул долбоор былтыр киргизилген. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.